Учурда картошканын 1 килосу 60-65 сомдун тегерегинде сатылып жатат. Баанын өсүшүн сатуучулар азыкка болгон баанын көтөрүлүшү менен байланыштырат. Айтымдарында нукра кыргыз табигый азыгы коңшу мамлекеттерде суратталып күч болууда. 100 сомго 3 кило сатчу элек мына чоң картошкаларды. Аналарды 33 дегендер 4 кило сатчу элек аналарды. Наркы эң майда картошканы эч ким албайт эле. Ана майда малтылар алчу эле. Башка эч ким албайт эле. Азыр барган сайын Өзбекстандын ачык коюу көтөрүлүп кетти баары жок. Кымбатчылык болду, элге кыйын болду. Башка аргабыз жок эми. Муну картошканын ордуна алма арзан деп кошо албай эткенбиз окатка. Башка кошушубуз керек, эч карабыз жок. Картошкаларды 57, 56 алып атабыз да. Бул жерге 65тен коюп атабыз. 70тен койсоң эл көтөрбөйт экен. Мына 55тен сатып аткандарыбызды 47, 48 алып атабыз. 50лүктөр бар, буну 40тан алып атабыз. Эми 5 сом коебуз, жол кырасына 5 сом беребиз. Мотолорго беребиз да. Ушу эч канча калбайт эми, эл көтөргөнчө сатабыз эми. 50дөн жок эми, оптумда да жок. 56, 57тен алабыз. Биз эми 5 сом, канча болсо деле оптумда бизде 5 сом 6 сом коебуз. Одон ашыгын эл көтөрбөйт. Элдин немеси да. Айрыкча биздин зайна өтө арзан. Өзү мына ар жылдын башында бир аз баа кымбаттап баран өз нормасына түшөт го. Балким ошондой болуп аткандыр деп ойлойбуз. Анан мындай бышыкчылык дагы боло элек. Бышыкчылыкка чейин анан өз ногуна түшөт го баа. Картошкадан башка жашылча жемиштердин баасы туруктуу. Адистер бул жаатта жумасына көзөмөл жүргүзүп, алып сатуучулар менен биргеликте иш алып барышууда. Жыйында ушул картошканын жана эттин баасын турукташтыруу боюнча, негизсиз өстүрбөө боюнча тапшырмалар коюлган тиешелүү жетекчиликтерге, тиешелүү кызматтарга. Ошол боюнча Ош шаардык мэриясында бүгүнкү күндө атайын штаб түзүлдү ушул картошка жана эттин бааларын турукташтыруу боюнча. Мониторинг жүргүзүлүп жатат шаар аймагында. Картошка жана эттин баалары боюнча ошондой эле сатуучуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Картошкага кошо эле эттин баасында да өсүү байкалат. Ушуга байланыштуу бодо малды сыртка экспорттоого тыюу салынды. Азыркы күндө жанагы жаңы чектөө киргизилди го, убактылуу чектөө. Эми мунун жыйынтыгы менин оюмча бир жуманын ичинде жыйынтык берет деген үмүттөбүз. Себеби дегенде бул кечээки жекшемби күнү кирди окшойт. Жекшемби күнү алынган малдар мисалы ошолор союлуп азыр бүгүнкү күндө касаптарда сатылып атат да. Анда кымбат баада алынган да, ага чейин баягы сыртка чыгып кетип аткандыктан кымбат болуп аткан. Эми арзандайт деген үмүттөбүз. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев картошканын кору жетиштүү экендигин, жакынкы күндөрү бул жагдай жөндөөлөрүн билдирип, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Жаңылай Каныя кызы, Ибрагим Төлөбаев, Ош жаңылыктары.